Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир турган, бул тил менен канчалаган Кудайга жакпаган сөздү сүйлөдүк. Бул тил менен канчалаган ширкке жакын болгон, ширкке алып бара турган нерселерди сүйлөдүк. Бул тил менен канчалаган Алланын өкүмү эмес, Аллага жакпаган нерселерди сүйлөдүк. Бул тил менен канча бул тилден чыккан себеп менен адамдардын каны төгүлдү. Бул тилдин кесепетинен канчалаган адамдар каза болду. Канчалаган адамдар жапа чегип мазлум болду, укугу тепселди. Бул тилдин кесепетинен канчалаган балдар тирүү жетим калды, энеси талак болуп ажырашып. Урматтуу мусулман бир турган, бул жерде айтайм, эр жигит жанындагы адамды бир уруп көзүнү көгөртүп жыгыткан, көтөрүп бир чапкан эр жигит эмес. Пайгамбар айтат, ачуу келгенде ачууну баса билген эр жигит дейт. Эң күчтүү адам ошол дейт. Бүгүн көптөгөн инсандар арзыбаган нерседен талагын башкасына айтып койгон жол издейт. Арам нерсени жеп алгандан кийин кантип адал кылам деп издейт. Тилиңе чыккын, эр жигит болгон. Бул тилдин кесепетинен, урматтуу мусулман бир турган, канчалаган таза адамдар доомөткө калды. Бул тилдин кесепетинен канчалаган адамдардын акы желди. Бул тилдин кесепетинен канчалаган адамдардын намысы төгүлдү. Ямутул фата мин усрати лисани. Жигит тилден тайып өлүүсү мүмкүн дейт. Валейса ямутул мар'у мин усрати риджли. Бутунан тайып жыгылып өлбөйт дейт. Тилинен тайылып жыгылып өлгөндө ал өлөт дейт. Тил өлүмгө алып барат.